Мен Сабирова Нишанболом. Сабай айылында жашайм. Кызым Орукжан кызым бар. Балдарым жок, квартирада турам, үйүм жок. Ушу киши анемиям алды. Бизге ун, май, күрүч, майда чүйдө бүт алып барып берип атканда, анан ошону эми эл билип колдош керек да ошонучу. Качан болбосун ошо жардам берип турган, жардамын аябаган киши да аябай жакшы жардамдарды берип турган. Ушу кишинин келечеги кең болсун, иши дайым илгери болсун. Ушул кишини эркиндикке чыгаруусуну суранат элек. Элге пайдасы көп деген бул кишинин ар айыл өкмөттөргө берип турган жардамын. Ошон үчүн чыгарып коюусуну суранам. Менин 5 да жетимим бар. Ошон үчүн жардамын аябай турганда бул кишичи учетубуз болуш керек. 5 жетимди багам. Ата энеси жок. Апалары өтүп кеткен, аталары жок балдарды багам да. Мен Кыргызстандын жараны катары ошол Райымбек Матраимов жөнүндө өзүмдүн пикиримди мындайча билдирет элем да. Эми бул жигитти кандай десем, саясий пиарга өтө эле көп пайдаланып коюшту. Пайдаланганда да ашыкча пайдаланышты. Мондай карап көрсөк, эми өзүнүн жана берген маектерине караганда, анан элдин пикирине караганда, коомчулуктун пикирине караганда, бул бажы тармагында 4-чү киши болуп атпайбы? Менин жеке баамда бул 1-чи төрага болуш, андан кийин төраганын 2 орун басар 4-чү киши болуп атат да. Анан эмнеге мынчалык тиги бажыга ушунчалык кызуу күч болгон? Эмнеге мамлекет башчылары аралашкан? Эмнеге мамлекет башчылары ошол 1-чи, 2-чи киши эмес, 3-чү кишиге ошончолук ылым санап турган? Мына ушул маселе ачылыш керек. Болбосо бул элдин пикирине караганда аткаруучу болуп атпайбы? Башкаруучулар эмне үчүн жооп бербейт? Эмне үчүн бир маегинде мен окуп калганмын? Менин балдызым менен тиги Алмазбек Атамбаевдин баласы, тиги кызы экөө жанагы токтоочу жайды талашып туруп, талаша түшүп, анан кийин жана аялдардын өнөрүнө байланыштуу тиги жулмалашканбы, катуу айтышканбы, ошондон кийин мамиле бузулду, ошондон кийин иштен алыш жөнүндө неме чыгарган деп. Мына ошол жеке мамилелер да бул жигиттин тагдырына роль ойноп койду окшойт. Раз ошондой болгондон кийин мамлекет башчылары эмне үчүн жооп бербейт? Ушунчалык Кыргызстанды ушул акыбалга алып келген, Кыргызстанды итке мингизген байлардын, тиги олигархтардын, жасалма олигархтардын иштери ошол менен бирге ошол бажы тармагын кармаган тиги башында отурган төрагалардын, алардын орун басарлары эмне үчүн мындай чукулбайт? Мындай айтып келгендечи. Ошон үчүн бул жерде бир аз эмес эле бир топ адилетсиздиктин орун алганын байкаса болот да. Мен эч нерсесин көргөн жокмун, мен башында болгон жокмун. Ошол маалыматтын ушунчалык бир жактуулугунан, ошондой каралоо өнөктүгүнүн атайын уюштурулганынан бул жигит Райымбек абдан көп запкы тартты деп ойлойм. Ошол башкаруучулардын тиги берген тапшырмаларын аткарып, анан кийин өзү аткаруучу болуп жүрүп, ал эми башкаруучулар болсо тиги суудан курук чыгып кетип атышат да. Ушул акыйкатпы? Ал эми Райымбектин тиги эл арасындагы мындай элге аралашып жүргөндөгү элге жасаган көп кайрымдуулук иштерин убагында чындап эле мүмкүн ошол башка депутаттарга окшоп, башка тиги немелерге окшоп, тиги байларга окшоп ар бир кадамын видеого алдырып, ар бир кадамын ошо массалык маалымат каражаттарынын алдында чагылдырып турса, мүмкүн мындай болбос керек эле деп ойлойм да. Ошол жанагындай карапайымдыгы, ак жүрөктүүлүгү, анан келип ошол ислам ибадаттарына байланыштуу жасаган тиги кайрымдуулук иштериңди бирөөгө мактанба, бирөөнүн алдында мондай көрсөтүп неме кылба деген принципти кармангандан улам ушул анын элге жасаган мамилесине дагы кара тиги көз сүрткөндөр дагы чыкты, мына чыгып да жатат. Ошон үчүн
эл аябай көп айтып жүрүштү. Анан бейбичараларга берген, айрыкча боор ооруларына тиги чет өлкөлөргө барып келип боорун бөйрөгүн алмаштырган кишилерге берген жардамынын аябай эл ыраазы болуп эле айтып жүрдү. Кандай ошондо бизден бирөө жарым чыкты, ошончолук масштабта жардам берген. Кайсы биз байды айта алабыз, ушундай жардам берилген эле, элге жакын эле, элдин ушундай кызыкчылыгын колдоон эле деп. А бир кишини күнөөлөп калганы баары тиги ак болсо, баары туура иштеген болсо, мамлекет ушул акыбалга келет беле? Ушул жагын да караш керек да. Эми акыры жанагы ак көңүлдүн баягы эки дөө кагышса, ортосунда чымын өлөт болуп, ошо элдин макалындай болуп, ошол запкысын ушул жигит тартып отурат да.